Ханс Зайдел эл аралык фонду 2002 жылдан бери Кыргызстандагы бир катар билим берүү мекемелеринде жаш лидерлерди окутуп даярдоого салымын кошуп келет. Фонд өлкөдөгү мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тутумун жакшыртуу максатын көздөйт. Бул багыттагы адистерди даярдаган окуу жайлардын сап башында президенттин алдындагы башкаруу академиясы турат. Бул ирет фонддун өкүлдөрү аталган академиянын бүтүрүүчүлөрүнө долбоорлорду туура түзүү жана инвестициялык каражат тартуу боюнча окутууларды өткөрдү. Бүгүнкү тренинг 2 күндүк тренинг болуп атат. Тренингдин баягы темасы, максаты ушул долбоорлорду иштеп чыгуу. Ошол долбоорлорду иштеп чыгып, ошол каржы тартуу. Юбилейлик жылдын алкагында ушундай баягы биздин Талас облусундагы ушу бүтүрүүчүлөрдүн уюштуруп, башын бириктирип ушул тренинг өтүп жатат да, 2 күндүк. Тренинг абдан жакшы маанайда өтүп атат, кызыктуу өтүп атат. Тренингке Талас облусундагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлер катышып, тренинг интерактивдүү оюндар менен коштолду. Жыйынтыгында катышуучулар долбоор жазуу боюнча кеңири маалыматтарга ээ болушту. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тутумун жакшыртуу максатында өткөрүлүп жаткан бул тренинг 2 күнгө созулду. Бүгүнкү күндө долбоор деген эмне? Долбоорлорду иштеп чыгып атканда кандай ыкмаларды эске алыш керек? Мисалы, азыркы учурда баягы долбоорлордун реттүүлүгү жана раттуулугу кандай кадамдарды өтүп чыгыш керек жана жыйынтыктарга кандай жетиш керек? Ошол ыкмаларды жана кадамдарды үйрөтүп атабыз. Өлкөнүн өсүп өнүгүүсүндө ар бир мамлекеттик кызматкердин салымы зор экендиги талашсыз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы башкаруу академиясын Талас облусунан 123 бүтүрүүчү аяктаган. Учурда айрымдары мамлекеттик кызматта иш алып барышууда. Алардын бири Ботерек айыл өкмөтүнүн башчысы Уланбек Буланбеков. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул ошо долбоорду туура толтуруп, туура түзүп, ошо инвестициялар тартуу. Мына ушундай ошолорду туура толтуруу боюнча тренинг болуп атат. Бизге аябай жагып атат. Келечекте ушул биздин жер-жердеги көйгөйлүү маселелерди чечүүгө чоң өзүнүн салымын кошот деп ишенебиз. Белгилей кетсек, быйыл Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын түзүлгөндүгүнө 30 жыл. Ал эми Ханс Зайдел фондуна 20 жыл толду. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.